жолдошторун кызганган айымдар болот, кысылуу пайда болот экен да, күлүп жүрөт, күйүтү жок дебегин, күлүп жүрүп күйүтүмдү жеңемин. Билбейм, тартиптүү болуп чоңойсом керек деп өзүмдү мактап кетейин. Ал кезде мен айткым келбейт такыр. Мен атасы жок чоңойгон кызмын. Балам дагы атасыз өсүүдө деп айтам. Кекчилдик сапаты ушундан чыкса керек. Балким жашыктыгым да ушундан чыкса керек. Сиз мага ушунчалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да, экөөбүз бир болбойбуз аттиң дүйнө, жүрөктө арман болуп, жүрөктө арман болуп каласыз да. Салам достор, кандайсыздар? Сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн менин жанымда абдан таланттуу ырчайым Үмүтай Абдышева отурат. Үмүтай, келип бергениң үчүн чоң рахмат. Достор, барыңыздар көрүп эле жүрөсүздөр. Үмүтай ар дайым комузу менен, сонун үнү менен баарыбыздын кулагыбыздын черин жазып келет. Бүгүн бизде өзгөчө маек болот, анткени Үмүтай комузу жок, жакшы бир сырдаш болуп туралы деп турабыз. Андыктан каналдан алыстабаңыздар, каналга жазылыңыздар жана жакшы ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Эмесе биз баштайбыз. Башында ойлочумун бир гана ушул улуттук аспапты кармагандан кийин өмүрүм акырына чейин ошо салттуу ыргакты колдоп, ошону баягы кандай десем, сатпай ошентип ырдайм деп. Бирок заманга жараша, замандын жаштардын талабына жараша ашык дөөлөт баш жарбайт деп коет. Кайсыл жанрда болбосун, кайсы тилде болбосун, ошого жараша кийинип, ошого жараша ырдаганды туура көрдүм. Кичинекей бала кезимдеги кыялымдын эң биринчи орунда, алгачкы баягы үстүңкү орундарында турган ошо саякаттоо болчу. Бирок кандай шартта саякаттайм, ага канча каражат керек деген ойлор бүдөмөк ойго салчу. Бирок Кудайдын берген рызкысы менен, рызкы деген ошол эле комуз жана үн да. Ошону багып, өстүрүп, ошол аркылуу Кытай жергесине бардым. Европанын Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия ошока бардым. Анан албетте коңшу өлкөлөрдүн баарына, Россиянын бир топ өлкөлөрүнө барып келдим. Мен бала кезимде аябай жоош, момун кыз болчумун. Аны өзүм мойнума алам, билем, элестетем өзүмдү. Анан 6 классымда ушу балыкчы шаарына кетип айылдан, анан бир 8 классымда кайра айылга каникулга барган кезимде классташтарым айтканы бар да: "Сен аябай ачылып кетиптирсиң. Сен аябай шарактап, шаңдуу болуп, ырдап, тим эле мындай мен кеченин көркү болуп калыптырсың" депчи. Анын сыңарындай менин ошол мүнөзүмдү ошол комуз деген аспап ачты десем болот. Апам, мама деп айтам, Бейшеева Махабат, балыкчы шаардык балдар билим берүү борборунун жетекчиси. Демек, ал чыгармачыл адам. Чыгармачыл адам болгон үчүн мен дагы чыгармачылыкка көп сүйрөдү. Мен чоңойгучак деле сүйрөп жүрдү десем болот. Кичинекей кезимде мен бала бакчага барган кезимде эле ошол билейм мен деген сыяктуу кыргызча, казакча ырларды отургузуп алып жаттатканы дагы эле элесимде да. Андыктан салымы өтө зор. Ыр жазат, ырдайт, комузда ойнойт, тамашалап калат. Мен өнөрүмдүн баарын кызыма өткөрүп бергем депчи. Мен үмүттүн көзүнчө, үмүт дешет үйдөгүлөр, үмүттүн көзүнчө ырдабайм деп калат. Бир туугандарым, үйдө жалгыз кызмын, эрке кызмын. Байкем бар, Мелис деген жеңем бар. Ал кыздары менен алыста. Бир тууган иним Улус Жумадил азыр Улуттук гвардияда өзүнүн жоокердик баягы кызматын өтөп жүрөт. Ал эми кичүү иним Нурадил, ал мектеп окуучусу, 10-класста окуйт. Экөөнү тең өзүм эркелетип, жалайак оролгон кезден баштап баккам. Азыр бойлору экөөнү тең менден узун, менин үстүмдөн карашат.
Ал эми уулум бар, Алинур деген. Быйыл 7 толду. Быйыл 1 класска барат. Тайнесинин колунда. Ал жөнүндө айтып түгөт албайм. Мен ачыгын айтканда Алинурдун жанында көп болбойм. Өзүм биякта, балам балыкчыда, тайнесинин колунда. Анан мага караганда менин энем небересин менден жакшы карайт. Мен ата деген сөздү колунда өскөн таятама колдондум. Мээримин алдым, тарбиясын алдым, нанын жедим дегендей. Ал атам 84 жашында илимдин кандидаты болду, жактады. Менде дагы ошол атамдын сапаттары бар. Ал эми өзүмдүн атам жөнүндө сөз кыла турган болсом, антип атам деп дагы ал кишини айткан эмесмин. Анткени көргөн да эмесмин. Келбети кандай экенин дагы элестете албайм. Кызыккан эмессиңби? Жок, эгер кызыга турган адам болсо кызыкмакмын. Таштап кеткен аталарды мен эч качан ата деп айтууга да оозум барбайт. Балким ошол атам таштап кеткен үчүн мен ичимде ушунчалык мерестик мүнөз калыптанып калса керек. Кекчилдик сапат ошондон чыкса керек. Балким жашыктыгым да ошондон чыкса керек. Мага демек ушундай тагдыр жазылган. Мен анткени түйүлдүктө кезде ажырашкан. Ошонун айынан бир үй бүлөгө жоопкерчилиги жок эркектин айынан канча адам запкы көрдү. Мамам баш болуп. Ошонун айынан канча азап чегип, канча ыйлады экен. Мамам абдан күчтүү айым. Ушул убакка чейин анын күчтүүлүгүн баалайм. Эч качан жаман айткан эмес. Атаң жок болгон үчүн деп атаң деген сөздү эч качан колдогон эмес, жамандап. Бирок мен билем, ал жоопкерчиликтүү болгондо бул бизди мындай жашоого түрткү кылмак эмес да. Ошон үчүн кийин мен бир мектепте жүргөндө келди. Артымдан ээрчип баратса дагы келатат кызым депчи. Кызым деп атоого кандай акысы бар анын? Ошончо жыл өткөндөн кийинчи. Бирок тилекке каршы мен анын фамилиясын алып жүрөм. Айла жок. Мен ошонун артымды карап айткан эмес. Мындай артымды карап, мындай карагым да келген эмес да. Чуркап барып алдыма чыккан биринчи таксинин эшигин ачып отуруп туруп кетип калгам. Бул биринчи жолу болгон. Экинчи жолу ошо Манас университетинде окуп жүргөн учурда 6-дем алыш күндөрү суранып кетчүбүз. Үйгө барам деп, анан келсем эле акчарша урушат. Сен какта жүрөсүң я деп элечи. Анан үйгө барып келдим десем ишенбейт да. Үйгө барганын кайсы атаң биякта издеп жүрөт го депчи. Анан ошол жерден чоо жайт түшүндүргөм. Ошондо бир келиптир. Ошондон кийин мага чалды. Чалганда да кызым деген кайрылуу сөзү эле жаккан жок да. Анан макул эми таанышайын деп аракет кылдым. Экинчи сөз эле баарына мамаң күнөөлүү деген сөз болду. Ошол жүрөгүмө келип таш болду дагы. Ошондон кийин көрүүм да, уккум да келбей калган. Кичинекей кезимде аябай кыялданчумун, тиленчүмүн дагы, анткени айланамдагы жакын туугандар деле кошуна колуң иши кылып ажырашкан үй бүлөлөрдү көп көрдүм. Мамамдан сырткары. Анан мен жатып алып тиленчүмүн да Кудайдан. Мен бир эле жолу турмушка чыгам. Эмне болсо дагы ажырашпайм, баарын көтөрөм дечүмүн, бирок ошол сөзүмдү аткара алган жокмун тилекке каршы. Жолдошу жок, эки ажырым жолго түшкөн айымдарды көп сөз ээрчийт. Ошол сөздөн дайыма оолак болууга аракет кылам. Бирок ошого карабастан жолдошторун кызганган айымдар болот. Алар мага катуу тиет. Ошон үчүн өйдө карап дагы, көзүнө карап дагы ырдабайм, абайлайм. Дайыма мен менен сүйлөшкөндө келинчегиңиз билеби, жубайыңыз билеби деп суроодон тажабайм. Бакыт деген, Качканов деген агайдын бир статусунда турган сөзү аябай жүрөгүмдө калган да. Күлүп жүрөт, күйүтү жок дебегин. Күлүп жүрүп,
күйүтүмдү жеңемин деген саптар. Албетте ар бир эле кишиде күйүт бар, жок деп айтууга мүмкүн эмес. Байдын да күйүтү бар, кедейдин да күйүтү бар. Ошондуктан менде деле жашоодо оош кыйыш учурлар болот. Кээ бирөө майда барат, маселелер болушу мүмкүн. Мен ошону деле чоң көрүп алам. Себеп дегенде өзүм аябай жашыкмын. Кенедей эле бир адам катуураак чуркап өтүп кетсе, ошонун жели тийсе деле мындай кыйшайып кете жаздайм да. Анан көзүмдөгү жаш аябай даяр, мөлттөп эле турат. Ошондуктан баягы адамдын сөзүн да көтөрө албай кетем кээ бир учурда бир баламды эмнеге өзүм алып келип бияка бага албайм, эмнеге баламдын атасы дагы энеси да тирүү туруп эмнеге жалгыз тиякта куса болуп өсүп атат деген ойлор күндү ойлондурат да. Шамалла желбиреген чачын тара ак кайың жол боюнда жалгыз тура жанына барам дагы үнсүз турам жалоруп ак кайыңга улам кара ак кайың аппак кайың эмнеге сен жалгызсың өткөн күндү бүгүн эскерип жаныңда мен турамын ак кайың аппак кайың эмнеге сен жалгызсың өткөн күндү бүгүн эскерип жаныңда мен турамын жандоочуң жылажыңбы же булакпы а балким көктө жанган шам чыракпы ырдашың алгем сенин аппак кайың чачыңдан сылаганбы чачыңдан тараганбы ал шамалды ак кайың аппак кайың эмнеге сен жалгызсың өткөн күндү бүгүн эскерип жаныңда мен турамын ак кайың аппак кайың эмнеге сен жалгызсың өткөн күндү бүгүн эскерип жаныңда мен турамын Элдер жашоосу жакшы деп ойлошот. Мен ушул жерден бир агымдан жарылгым келип отурат. Мен деле карапаймын. Мен атасы жок чоңойгон кызмын. Балам дагы атасыз өсүүдө деп айтам. Баарыңыздарга айтат элем, эч кандай үй бүлө бузулбасын, чымчыктын да уясы бузулбасын деген сөз бар го. Чымчыктын уясы бузулса, демек ал укум тукумга дагы кеткен доо болот. Ошончолук жүрөгү таш болуп калат. Мен мамам кээде урушканда мени сен мерестиң дейт да. Буга мен күлө элмесмин деп айтат элем.